Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aslih lana niyyatina wa dhurriyyatina wa ahsinna khitamana ya arhamar rahimin. Сира сабағымызды оқын улантабыз Нурун уюн китебинен. Бүгүнкү өтүлө турган сабак Зикру нубзати мин муъжизатихи саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахтын элчисинин муъжизалары тууралуу бөлүм. Бүгүнкү сабагыбызда мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын муъжизалары тууралуу өзүнчө китептерде жазылган. Имам Байхақи рахимахулланын Далаилун Нубува деген китеби бар. Аллах Таала өзү ыктыяр кылып, пайгамбарлыкка тандаган кишилердин колунан муъжизалар пайда болгон. Адамдар иман келтирүүлөрү үчүн. Муъжиза дегени алсыз калтыруучу дегени. Пайгамбарлардан мына ушундай амалдар болот. Адамдар андай иштерди кылуудан же алып келүүдөн алсыз болушат. Бул болсо пайгамбарлардан болгон муъжиза алардын Аллах Таала тарабынан жиберилген акыйкат пайгамбар экенине далил болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманында ыйман келтирбеген адамдар пайгамбардан муъжиза талап кылышат болчу. Пайгамбарлыгын далилдөө максаты менен. فمنها القرآن وهو أعظمها. Мына ошол муъжизалардын эң улуусу бул Кур'ан деп айтылып жатат. Кур'андын муъжиза экени башка муъжизалардан айырмасы пайгамбарыбыздын заманында болгон Кур'андан башка муъжизалар ошол замандагы адамдар үчүн ким көргөн болсо жана ким күбө болгон болсо алар үчүн муъжиза. Бирок Кур'андын муъжизасы ар бирибиз күбө болгон, ар бирибиз көрүп турган муъжиза. Келечекте боло турган иштерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабарлоосу да муъжиза го, бирок Кур'андын муъжизалуулугу кыяматка чейин болот. Кур'андын муъжиза экени сөз тарабынан жана мааниси тарабынан муъжиза. Арабтар Кур'ан түшкөн заманда Кур'андай китеп алып келүүдөн алсыз болушту. Арабтар адабиятка өтө күчтүү болууларына карабастан Кур'андай китеп келтирүүдөн да алсыз болушту. Кур'анда айтылат, Аллах Таала Кур'андай китеп келтиргилечи, же 10 сүрө келтиргилечи, же 1 сүрө келтиргилечи деп талап койду. Аллах Таала тарабынан ушундай талап коюлду, бирок мушриктер алсыз болушту Кур'андай китеп келтирүүдөн. Кур'андагы кээ бир нерселердин кийинчерээк ишке ашуусу албетте Кур'андын Аллах Таала тарабынан берилген китеп экенин белгиси. Кийинки муъжиза, биринчи муъжиза Кур'ан эң улуу муъжиза экен. Мааниси менен, сөзү менен. Кийинки муъжиза ошаккус садри. Аллахтын элчисинин көкүрөгүнүн жарылуусу. Бул нерсени кээ бир алымдар бир жолу болгон деп айтышат, кээ бир алымдар 2 жолу болгон деп айтышат. Бани Саад уруусунда болгон кезде көкүрөгүнүн жарылуусу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жана Исра асманга көтөрүлүүсүнөн, Исра Мираж окуясы асманга көтөрүлүүсүнөн алдын көкүрөгү жарылуусу. Кээ бир алымдар пайгамбарлыктан да алдын болгон көкүрөгүнүн жарылуусу деп айтышат. Аллаху алам. Кийинки муъжиза ихбаруху ан Байтул Мақдис. Байтул Мақдис тууралуу кабар берүүсү. Бул тууралуу Имам Бухариде келет. Жабир ибн Абдилладан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ламма каззабатни Курайш, кунту фил хижри. Фажала Аллаху ли Байтул Мақдис, фатафиqtu ухбирухум ан аятихи ва ана анзуру илейхи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Байтул Мақдиске барып келгенден кейін Мекке мушриктери Байтул Мақдиске барып келгенине ишенишпеди. 2 айлык аралык болуп жатат. Мекке менен Байтул Мақдис аралыгы 1 ай кетет баруу үчүн, 1 ай кетет кайра кайтып келүү үчүн. Мекке мушриктери бизге Байтул Мақдисти сыпаттап бер деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан талап кылышты. Курайш мени жалганга чыгаргандан кийин ишенбестен мына ушундай мамиле кылышканда
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мен анан хижриде тұрдым. Аллах тағала мага Байтул Мақдисті көз алдыма келтіріп қойды. Аға қарап тұрған ауалымда аларға анын белгілерінен хабар бере баштадым дейді. Кімдір біреу айтуысы мүмкін, пайғамбар барып келген болса, аны сыпаттап айтып беріп қойса эле болбойбу дейілсе, ооба пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барып келген, бирок толық сыпаттап көрсөтүлбөгөндүр, же балким Мекке мушриктери ишенбегени себеп, же алардын арасынан Байтул Мақдиске барып келгендер бар. Ошондуктан мужиза түрдө далилдеп берүүсүн талап кылышты, Байтул Мақдистин көрүнүшүн. Кийинки мужиза ваншиқақул камар, айдын экиге бөлүнүүсү. Ва анна малаа мин Курайшин таақаду ала катлих фахраджа алейхим фахутифат абсарухум ва даққат азқанухум фи судурихим. Курайштен бир топ адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү максатта өз ара келишкен вакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын алдына, алардын карама каршысына чыгат. Мына ушул жерде фахутифат абсарухум, хутифа дейилсе көзү оюлуп түштү деген маанилери бар. Бирок максат бул орунда мындай эмес. Китептин негизи болгон Уюнул Асар китебине карасаңыз, фахраджа алейхим фахадау абсарахум ва сакатат азқанахум иля судурихим деп айтылган. Мына ушул ибара туурарак, ээктери көкүрөгүнө түшүп калды дейилсе туурарак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүшкен эмес, үйүнөн чыгып кетип жатканын. Ва акбала хатта қама ала руусихим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын алдына келип, баштарынан бет маңдайына келип, ошол бет маңдайына келип, фақабада қабадата мин турабин, бир сыгым топуракты алып, анан айтат. Ва қала шахатил ужуху ва хасабахум. Бул жүздөр жаман болсун, бул жүздөр кор болсун деп туруп, бир сыгым топуракты алардын жүзүнө чачыратат, ыргытат. Фама асаба раджулан минху мин залика алхасба илля кутила йаума бадрин. Ошол күнү майда таштан кимге тийген болсо, албетте Бадыр согушунда өлтүрүлгөн абалда табылган дейилет. ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى. Хунейн согушунда душмандардын жүзүнө бир сыгым топуракты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аткан вакытта мына ошол себеп Аллах таала жеңиш берген. Ва насжул анкабуту фил гар. Үңкүрдө жөргөмүштүн үй салуусу, ийин куруусу хижрат кылган вакытта Абу Бакр радыйаллаху анху менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылып чыккан вакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радыйаллаху анху менен бирге ошол үңкүрдө жашырынган вакытта Мекке мушриктеринен бир жөргөмүш пайда болуп, үңкүрдүн оозуна ийинин куруп мындай тосуп коет. Мындайча айтканда жөргөмүштүн үй салуусу, ошол токуп үйүн салып алуусу, бул дагы бир мужизалардан. Бирок кээ бир алымдар бул окуяны хадис тарабынан заиф деп айтышкан. Бирок бул окуя сира китептеринде өтө атактуу болуп саналат. وما كان من أمر سراقة ابن مالك إذا تبعه في الهجرة. Сурақа ибн Малик пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылып жаткан вакытта бул дагы бир мужизалардан болуп саналат. Сурақа ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан түшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып келип берген, тутуп келип берген кишиге Курайш капырлары 100 төө ода кылышат. 100 төө ода кылынат. Ошондо Сурақа ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан түшүп издеп жөнөйт. Фасахат қаваиму фарасихи фил ардил джалди. Сурақа ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан барган вакытта атынын буту катуу жерге, туяктары буту жерге баткан. Адатта катуу жерде аттын буту жерге батпайт. Бирок бул мужиза Аллах таала тарабынан пайгамбарын сактоосунун бир көрүнүшү болуп саналат. Сурақа ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын артынан келген вакытта катуу жерде бутунун аты жерге батып кеткен экен. Бул дагы бир мужиза. ومسح صلى الله عليه وسلم على ظهر عناق لم ينزو عليه الفحل والفدرت. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кысыр болгон бир улак ечкинин желинин сылаган вакытта желинен сүт келет. Бул текеден кача элек
Улак эчки болгон. Ошол эчкинин желинин сылаган убакытта желинине сүт келет. Вашат Умму Маъбадтын кою тууралуу окуя дагы бар. Бул да мужизалардын бири болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген. Ва даъватуху ли Умар ан ю'изза Аллаху бихил ислам. Пайгамбарыбыздын Умар радиаллаху анхуга дуа кылуусу, исламга кирүүсүн, ал киши менен Аллах Таала ислам динин күч кубаттуу кылып коюусун сурап дуа кылган кезде дуасынын кабыл болуусу. Ва даъватуху ли Алийин ан юзхиба Аллаху анху ал-харра вал-барда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Али радиаллаху анхуга дуа кылган кезде ысык суукту сезбей калсын деп дуа кылган. Мына ошол дуасы дагы кабыл болгон деп айтылып жатат. وتفل في عينيه وهو أرمد فعفي من ساعاته ولم يرمد بعد ذلك. Жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхунун көзү ооруган кезде, ал кишинин көзүнө түкүрүп койгон кезде көзү жакшы болуп калат. Мына ошондон кийин көзү оорубаган деп айтылат Али радиаллаху анхунун. ورد عين قتادة ابن نعمان بعد أن سالت على خده فكانت أحسن عينيه. Катада ибн Нумандын бир көзү агып түшкөн убакытта көзүн жайына кайтарып салып коет саллаллаху алейхи вассалам. Жана эки көзү эң жакшы көзүнө айланат. Эки көзү эң жакшы көзгө айланат. ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الدين. Жана Абдулла ибн Аббаска тафсир жана тавилде алым кылуусун Аллах Тааладан сурап дуа кылат. Бул дуа кабыл болуп Абдулла ибн Аббас сахабалардын арасында тафсир алымына айланат. ودعا لجمل جابر فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا. Дагы пайгамбардын дуасы кабыл болуусунун көрүнүштөрүнүн бири бул Жабир радиаллаху анхунун артта калып кете турган төөсү болгон. Ошол төөнүн акысына дуа кылган убакытта артта калып кете турган төө озуп кете турган болуп калган. ودعا لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد. Жана Анас радиаллаху анхунун акысына дуа кылат. Өмүрүн узун кылуусун жана мал мүлкүн көбөйтүүсүн сурап дуа кылат. Жана эң акыркы аламдан өткөн сахабалардан болуп саналат Анас радиаллаху анху. Анас радиаллаху анхунун багы башкалардын багы бир жылда бир жолу мөмө бере турган болсо, бул Анас радиаллаху анхунун багы болсо бир жылда эки жолу мөмө берет экен. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул кишиге карата кылган дуасынын берекеси. Жана балдары да көп болгон. Анас радиаллаху анху Басрада турган кезде айткан экен. Балдарымдын балдарынан 120-сын көзүм тирүү кезде көмдүм деп айткан. Мындан башка дагы балдары бар экендиги айтылынат. Мындан башка да балдары бар дегени бул. وفي تمر جابر بالبركة فأوفى غرماؤه وفضل 13 وسقا. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабир радиаллаху анхунун курмасына дуа кылган кезде берекетилеп, чындыгында карызы болгон бул кишини багындагы курмалары жетпей турган болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол курмаларга береке сурап дуа кылган убакытта карызын алгандан кийин карызын алгандан кийин да карыз бергендерге ошол курманы бергенден кийин карыздарын алгандан кийин да 13 васак артып калган экен. Бир васак 60 саа болуп саналат, 700дөн артык саа артып калган экен. Колунда бар болгон курма жетпей турган болгон. Карызын төлөгөндөн кийин да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы эп курма артып калган экен. واستسقى عليه الصلاة والسلام فمطروا أسبوعا ثم استصحى لهم فانجبت السحاب. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жамгыр сурап дуа кылат. Жумада хутба кылып турган кезде дуа кылат. Суу жоктугунан малдар, эгиндер балекетке жолугуп жатат. Ошондо дуа кылың бизге жамгыр берсин деп айтканда бир киши кирип келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып жаткан кезде ошол замат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылгандан кийин булут келип жамгыр жаайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минбардан түшпөй туруп сакалынан жамгыр суусу тамчылайт. Ошол киши бир аптадан кийин кайра келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хутба кылып турган кезде айтат: "О Аллахтын элчиси, жамгыр көп жаап, жолдор бузулуп кетип жатат, суу алып жатат. Дуа кылың, Аллах Таала жамгырды токтотсун" деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат.
Жаңғырды айланабызға жадыр, үстүбүзгө жадырба дейт. Колу менен кайсы тарапка ишара кылган болсо, ошол тарапка кетет жаңгыр булуттар. ودعا على عتبة ابن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام. Утба ибн Аби Лахабқа пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа қылған уақытта Шам жергесінде Зарқа деген жерде арыстан келіп жеп кетеді ушул кишини. Утбаға пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллах, иттериңден bir итти ага үстөм кылгын" деп дуа кылып жиберген. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасы кабыл болусын билген Утба сапарда адамдардың арасында жүргөндө, күндүз да түнү да адамдардың арасында жүрүп, анан түнү келип башка арыстан ешкимге тийбей арыстан Утбаны алып кеткен. Болбосом аны күндүз да түнү да адамдар коргоп жүрүшкөн, адамдардын арасында жүргөн, түнү келип адамдардын арасынан Утбаны алып кеткен арыстан келип. وشهدت له الشجرة بالرسالة في خبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام. Bir дарак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Аллахтын элчиси экенине, Аллах Таала тарабынан жиберилген элчи экенине куөлүк берет. Bir Arabini пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламга даават кылат. فقال هل من شاهد على ما تقول؟ فقال نعم هذه الشجرة. Ошондо Араби: "Сен, о Мухаммад, сен доо кылып жаткан нерсеге, чакырып жаткан нерсеге куөлүк бере турган нерсе барбы? Сен Аллахтын элчиси деп, элчисимин деп айтып жатасың. Буга ким күбөлүк берет?" деп айтат. Bir Араби, бедуин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ова, бул дарак күбөлүк берет" деп айтат. ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها فشهدت أنه كما قال ثلاثا ثم رجعت إلى منبتها. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дарақты чакырат, ал келип андан күбөлүк берүү талап кылынганда дарак күбөлүк берет 3 жолу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгына, кийин кайра өсүп турган жерине кайтат деп айтылып жатат. وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم افترقتا. Эки даракка ишара кылып буйрган кезде эки дарак биригип туруп, кийин ажыраган деп айтылып жатат. Бул дагы бир мужизалардан. وأمر إنسانا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعنا فاجتمعنا فلما قضى حاجة أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن فعدن كما كن وناما. Bir kişiге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам курма зарга бар деп айтат. Курмаларга карап, Аллахтын элчиси силерди жыйналууга, чогулууга буйруп жатат деп айткан деп айтат. Курмалар чогулушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажатын өтөп болгондон кийин кайрадан өз ордуна кайтууга буйрат. Натыйжада алар дарактар өз ордуларына кайтышат. وجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلما استيقظ من منامه ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن له. Дагы бир дарак жерди жарып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уйкусунан тургандан кийин болуп өткөн окуяны пайгамбарга айтылат. Уктап жаткан кезде бир дарак аракеттенип келип пайгамбардын алдына келет. Уйкудан тургандан кийин болуп өткөн окуяны айтышат адамдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дарак Раббисинен рухсат сурап мага салам берүүнү каалаган дарак болчу дейт. Рабби мага келип салам берүүгө рухсат берди дейт. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث السلام عليك يا رسول الله. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгон түнү таш дарактардан ассаламу алейке я расулуллах деп салам беришет болчу таш дарактар. وقال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Меккеде мен мына ушундай ташты билемин. Пайгамбар болуумдан алдын мага ошол таш салам берет болчу дейт. وحن إليه الجذع. Жана курма кесилгенден кийинки дарактын денеси да ошол иңгирегендиги, мындайча айтканда ыйдын үнү келген. Анткени ошол курма дарактын сөңгөгүнө таянып хутба кыла турган болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитте. Кийин бир аялдын кызматчысы келип, пайгамбарга жаңы бир минбар кылып берип, ошол минбарга өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айрылып калгандан улам ыйдын үнү чыгат. Ыйлагандай болот.
Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аны тыныштандырып қояды. وَسَبَّحَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алақанындағы таштар тасбих айтқандығы туралы келген. وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ. Жана тамақтарын тасбих айтқаны туралы дағы келген. Бұл туралы да баяндалған. وَأَعْلَمَتْهُ الشَّأْتُ بِسُمِّهَا. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламге қой еті уланғанын хабарлайды. Bir яхуди аял қой етін улап тұрып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қонаққа шақырады. Бишир ибн Барра радиаллаху анху менен барады. Бишир ибн Барра етті уызға салғанда билет етті уызынан алудан ұялады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында Бишир ибн Барра ұялғанынан уызға алған етін жұтып жібереді. Анан өліп қалады. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам етті жешті қалағанда ет уланғанын хабарын береді. وَشَكَا إِلَيْهِ الْبَعِيرُ قِلَّةُ الْعَلَفِ وَكَثْرَةُ الْأَمَلِ. Bir төө болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға арызданады. Жемі аздығынан, жана көп іштетілуісінен. Төөнүн ээси төөгө аз жем беріп, көп іштетеді екен. Төөнүн ээси. Сүйлөбөй тұрған айвандардың да пайғамбарға сүйлөөсү да бұл мужиза болып саналады. Кимдир бирөө айвандарға каттуу мамиле кылса, жаман мамиле кылса, бұл айвандар бүгін тили менен арызданып сүйлөй албаса да, койлорун же атын, эшегин иштетип суу жемин өз убагында бербесе, кыяматта жооп берет. Ошондуктан алымдар айтышат, нафака эмне менен важип болот. Нике себептүү же туугандык себептүү же мүлк себептүү. Аял киши бирөөгө никеленсе, анын нафакасы эрге өтөт. Ер нафакасын берүүсүн аялын бул важип. Жана ата-эне иштей албай калса, балдарын багуусу, жана ошондой эле ата-энесин багуусу, нафака берүүсү важип болуп саналат. Же баласы инвалид болсо, ата-эне баласына кароосу важип болуп саналат. Колуңуздагы мүлктүн нафака эмне нерсе сизге тийиштүү болсо, анын нафакасын берүү важип болуп саналат. Ушул убакытта мисал келтиришет, кулдар, чорулар. Азыркы кезде эми кол астындагы улуулар, айвандар суу жемин убактында бербесе, Аллахтын алдында, алар үчүн Аллахтын алдында жооп берет. وسالته ظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولدها وتعود فخلصها فتلفظت بشهادتين. Bir urgaçı kiyik Allah'tın elçisinden жибинен бошотууну сурайт. Баламды эмизип келейин, кийин кайра кайтамын деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны жибинен бошотот, кийин кийик шахадат келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мужизаларынан ва ахбара ан мусари'ил мушрикин йаума бадрин фалам я'ду ахадун минхум масрa'аху. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадыр күнү мушриктердин кайсы бири кайсыл жерде өлүүсүн кабарлайт. Согуштан кийин кабарлаган мушриктер пайгамбар айткан жерде өлүп жаткан болушат. Мындан арасына кайыпта боло турган иштер, ошол иштер келечекте пайгамбар айткандай болуп өткөн окуяларды кабарын берет. Автор рахимахуллах ва ахбара анна таифатан мин умматихи ягзуна фил бахр ва анна умма харам бинт милхан минхум факана казалик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берет. Үммөтүмдөн бир тайпа адамдар деңизде согушка чыгат. Умму Харам бинти Милхам алардын арасында болот деп айтат. Чындыгында мына ушундай болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай болот. Ва кала ли Усман тусибухум бил балва шадидатун факанат кама кала ва кутила фи дарих. Усман радиаллаху анхуга бале жетүүсү, мындайча айтканда фитна жетип өз үйүндө өлтүрүлүүсү. Мына ушул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келечекте болорун, келечекте ишке ашарын кабарлайт. Бул окуя ишке ашат. Хавариждер Усман радиаллаху анхуну Куранды окуп турган кезде, Куранды окуп турган абалында өлтүрүшөт. Радиаллаху анху. وقال للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فكانت زمن معاوية. Жада ансарларға қарата, сілер менден кейін өз пайдасын ойлауға душар болосуңар дейді. Муавия радиаллаху анхунун заманынан
заманында мына ушул нерсеге дуушар болушкан. وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وإن الله عز وجل سيصلح به بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. Небересі Хасан туралы ене деп айтқан. Бұл перзентім Саид. Аллах Таала бұл себептүү, бұл киши себептүү мусулмандардан эки чоң жамааттын ортосын оңдойт дейт. Хасан ибн Али себептүү эки чоң жамаатты оңдогон. Аллах Таала халифалыктан баш тартып кан төгүлүүсүнүн алдын алган. وأخبر بقتل الأنسي الكذاب وهو بصنعاء ليلة قتله وبمن قتله. Әл-Әнси бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде эле пайгамбарлыкты доо кылгандардын бири болуп саналат. Мусайламатул Кәззаб өзүнүн пайгамбарлыгын Ямамада доо кылган болсо, Әл-Унси же Әл-Әнси Йеменде пайгамбарлыкты доо кылат. Мен пайгамбарыммын деп чыгат Йеменде. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Санаада кайсы түнү өлтүрүлгөндүгү жана ким тарабынан өлтүрүлгөнүн Мадинада туруп кабарлайт. Бұл жалған пайғамбардың дағы мына ушундай өлтүрүлүүсү бул мужизалардан болуп саналат. Фейрузи Дайлами радияллаху анху аны барып өлтүрүп келет, Ан-Унсини Йеменге барып. وقال لثابت ابن قيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فقتل يوم اليمامة. Дагы Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам мужизаларынан бири Сабит ибн Қайс радияллаху анхуга карата сен мактуу айткан абалда жашайсың, шахид болуп абалда өлтүрүлөсүң деп айткан. Чындыгында Ямама согушу күнү өлтүрүлгөн, шахид болуп кеткен. وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال إن الأرض لا تقبله فكان كذلك. Bir kişi murtad болуп мушриктерге кошулуп кетет. Динден кайтып, исламдан кайтып. Мусулмандардан ажырап мушриктерге барып кошулуп алат. Анын өлүмүнүн кабары жеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жер аны кабыл кылбайт деп айткан. Чындыгында көмүшкөн кезде жер аны кабыл кылбай койгон экен. وقال للرجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت فلم يطيق أن يرفعها إلى فيه بعده. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында бир киши сол колу менен тамак жеп жаткан болот. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага оң колуң менен жегин деп айтканда, жей албаймын, оң кол менен жегенге кадыр эмесмин деп айткан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам буйругуна моюн сунуунун ордуна кадыр эмесмин деп айткан. Кадыр боло туруп. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындан кийин да жей албай калган деп айтат. Мына ошондон кийин колун көтөрө албай калат оозуна. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة وبيده قضيب فجعل يشير به إليها فيقول جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатх жылы Меккеге кирет. Кабанын айланасында буттар болот эле, 363 бут идол асылган абалда турган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колундагы аса таягы менен акыйкат келди, жалган кетти деп ишара кылганда, аларга карата ошол илинип турган буттар, идолдар жайынан төгүлүп түшүп калат экен. Меккедеги буттарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан келип кулатып жатат? Фатхтан кийин, Меккени бошоткондон кийин, мушриктерден кийин. Демек инсан авалга карабыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан пайгамбар болду? 40 жашта пайгамбар болгон болсо, канча жашта хижрат кылды? 53 жашында хижрат кылды. 13 жыл Меккеде болду. Пайгамбар болгондон кийин Меккенин фатхы пайгамбарлыктан кийин 20 жылдан кийин болуп жатат. Ошол буттарды 20 жыл мурда кулатууга мүмкүнчүлүгү жок эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мекке фатх болгондон кийин, мүмкүнчүлүк болгондон кийин келип кулата баштады. Ошондуктан бул орунда көңүл бура турган нерсе бир ширкти коомчулуктан алып таштоо үчүн убакыт керек болот экен. Qissatu Mazin ibn Ghaduba at-Ta'i wa Sawad ibn Qarib wa amsalihima. Mazin ibn Ghaduba at-Ta'i деген киши бир буттун, идолдун жанында туруп карай турган кызматчысы болгон. Бир идолдук дайыма карай турган кызматчысы болгон. Ушул Mazin ibn Ghaduba at-Ta'i деген киши.
идылдын ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыкканын кабарлаган бир үндү угат. Анан ошол идылды, ошол бутту сындырып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, исламды кабыл алганын, ошол ислам динин кабыл алат. Алейми Сауат ибн Кариб окуясы бул киши төлгөчү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп чыкканын кабарлайт. Бул төлгөчүгө жиндери шахида даббу бинубувватихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенине кескелдириктен чоңураак келген айвандын көөлүккө төсү кабар берилет. وطعم صلى الله عليه وسلم ألف من صاع شعير بالخندق فشبعوا والطعام أكثر مما كان وطعامه من تبر يسير. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хандак казатында 1000 са арпа менен 1000 кишини тойдурган деп айтып жатат. Хандак казатында 1000 са арпа менен 1000 кишини тойдурган деп айтып жатат. Адамдар жеп тоюшат, жана тамакка караса бир са болуп турган арпа андан көбүрөөк болуп көрүнгөн. Ошол Хандак казатында бир са арпа менен 1000 кишини тойдурган экен. Тамакка караса ошол арпа бир са болуп турган, андан да көбүрөөк болуп көрүнгөн. Жана аларды аз гана курма менен дагы тамактандырган деп айтып жатат. Артып калган тамактарды чарымдан бир төшөмгө жыйнашат эле. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле, береке сурайт эле Аллах Тааладан. Андан кийин бүткүл аскерлерге ошол тамак бөлүнүп берилет болчу. Фақамат бихим, бардык аскерлерге жетет эле. Атаха Абу Хурайра радияллаху анху битамаратин кад саффахунна фи ядиhi. Ва да'a ахлу суффа миқасати саридин. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радияллаху анхуга дуа кылат. Абу Хурайра радияллаху анху бир нече курмалар менен келет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дуа кылуусун сураган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат. Дуа кылган кезде ошол курма бир канча убакытка чейин жеткен экен. Кала берсе Усман радияллаху анхунун заманына чейин жеткен экен. Ва да'a ахлу суффа биқас'ати саридин. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахли суффаны бир табак сарид тамагына чакырат. Сарид ошол убактагы эң абзел тамактардан болуп саналган. Ахли суффаны мечиттин бир тарабында Куран жаттап хадис окушкан сахабалар болушкан. قال أبو هريرة رضي الله عنه فجعلت أتطاول ليدعوني حين قام القوم وليس في القصعة إلا اليسير في نواحيها. Абу Хурайра радияллаху анху айтат, табактын четинде аз гана тамак калган эле дейт. Мойнумду созуп турдум. Аллахтын элчиси чакырып калар экен деп турдум дейт. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فضعها على أصابعه وقال كل بسم الله. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам табактагы тамакты топтоп бир лукма болгон кезде бисмилла деп жегин деп айтты. قال فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. Абу Хурайра радияллаху анху айтты, бисмилла деп жей баштадым, тойгонча жедим дейт. ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم وتوضأوا وهم 1400. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бармактары арасынан суу чыккан, андан сахабалар суу ичип дарат алышкан. Ошол учурда алардын саны 1400 болгон деп айтылат. Суу аз болгон, ошол аз гана сууга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бармактарын тыккан, натыйжада бармактарын арасынан суу атылып чыккан. Кээ бир алымдар айтышат, бармактар арасынан суу атылып чыккан эмес го, бирок сууга колун тыккан убакытта суу көбөйгөн деп айтылып жатат. Кээ бир алымдар бармактарынан чыгып көбөйгөн деп айтышат алымдар. Бир жолу
Абу Хурайра радиаллаху анху қолына бір қанша құрманы теріп алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына. Удуули фихинна бил барака фафаала. О Аллахтың елшісіне береке тілеп дуа қылың дейді. Қала Абу Хурайра радиаллаху анху فخرجت من ذلك التمر كذا 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 وكذا وسقى في سبيل الله عز وجل. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, мынау шул құрмалардан баланча уасақ Аллахтың жолында садақа қылдым дейді. وكنا نأكل منه ونطعمه حتى انقطع في زمن عثمان رضي الله عنه. Мынау шул құрмадан жейтелек, жана адамдарды тамақтандырателек. Жана Усман радиаллаху анху заманына келіп, ошол құрмалар түгөнді дейді. Абу Хурайра радиаллаху анхунун қолында бір қанша еле сандағы құрма болған. Құрмадан теріп келіп, о Аллахтың елшісі дуа қылың, пайғамбардың дуасынан кейін бір қанша уасақты садақа қылдық дейді. Bir vasaq 60 sa болып саналады. Ар бір саны 2 килодан санай тұрған болсақ 120 кило болады. 120 кило болады. Bir vasaq 120 килодан артығырақ болады. Егер 2 килодан санай тұрған болсаңыз, 120 килодан тұрған құрманың бір қаншасын садаға қылғанбыз дейді. Жана андан сыртқары өзіміз жегенбіз. Жана башқаларға да жедіргенбіз. Мынау шол құрманың берекесі Аллахтың елшісінің заманынан Усман радиаллаху анхунун заманына чейин уланды deyilеді. Уланды deyilеді. Ondan keyinki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucizelerinden orada fi gazvati Tabbuk ala ma la yarwi wahidan. Tabbuk gazatında bolsa bir suunun алдынан өтіп қалышады. Ал су bir адамды қандыра тұрған даражада дағы болбойды. Аз су болады. والقوم عطاش فشكوا إليه فأخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فغرسه فثار الماء وارتوى القوم وكانوا 30,000. Бүткіл қауым пайғамбарымызға арызданышқанда, ошол адамдар арызданышқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оқ салып алған идишінен бір оқты алып тұрып, бұлаққа санчыған уақытта су атылып шығады. Анан адамдар тойғанша ішеді. Ошол учурда алардын саны 30,000 болды. Ва шака илейхи саллаллаху алейхи вассалам қаумун мунухатан фи маихим. Bir қауым адамдар келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламге біздің суымыз шор деп айтышады. Ішкенге жарақтуу емес дешеді. Ошонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дуа қылады. Дуа қылған кезде ошол шор су таттуу суға айланып қалады. فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف صلى الله عليه وسلم على بئرهم فتفل فيه فتفجر بالماء العذب المعين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бірнеше сахабасы менен алардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше сахабасы менен келіп, алардың құдығына келіп, құдығына түкірген уақытта таттуу чучук су атылып шығады. Жана айтқанымыздай. Ататху саллаллаху алейхи вассалам имраатун бисабийин лаха aqra. Дағы бір мужизалардан, дағы бір аял пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына чачы жоқ баласын алып келеді. Тазбаш. فمسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам башынан сылап қойғанда чач өсіп, бала аурудан құтылады. فسمع أهل اليمامة بذلك فاتت امرأة إلى مسيلمة الكذاب بصبي فمسح رأسه فتصلع وبقي صلعه في نسله. Ямамада пайғамбарлықты дуа қылған кім бар әле? Мусайлиматул Кәззаб бар әле. Мұхаммад деген пайғамбар бар екен, ал ушул іштерді қылып жатады дейілсе, bizde de пайғамбар бар ғой деп айтышады. Bir ayal Musaylima'nın алдына bir ayal жаш баласын алып келеді. Musaylima келіп башынан сылаған уақытта башындағы чашы түшіп қалады. Қала берсе ошол баланың зурриядағы тақырбаш болып туыла тұрған болады. وانكسر السيف أكاشة يوم بدر. Ukkaşa radıyallahu anh'unun kılıcı Badr kazatında sınıp kaladı. فأعطاه sallallahu aleyhi ve sellem cidlen min khatabin fasara fi yedihi seyfen. Ошонда пайғамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem аға жығаштан болған bir таяқты береді. Аны қолына алған кезде Ukkaşa radıyallahu anh'u
Қолына алған кезде қылышқа айланып қалады. ولم يزل بعد ذلك عنده. Кейін бұл қылыш Уккаша радиаллаху анху қолында қалады. وعزت كديته بالخندق عن أن يأخذها المعول. Кудия бұл чоң ташқа айтылады. Хандақ қазып жатқан кезде чоң таш шығады. Керки сияқты инструмент, балта сияқты инструмент, әл-ми'уал, куал дейміз бе. Қазып жатышқанда чоң таш шығып қалады. Аны алып таштау мүмкіндігі болмай қалады. Фадарабаха саллаллаху алейхи вассалам фасарат касифан ахьялу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ташты ұрған уақытта төгіліп қалған құмға ошол дөңсө сияқты болып қалады. Төгіліп құм сияқты дөңсө болып қалады. Қату таш құм сияқты болып қалады. Масаха саллаллаху алейхи вассалам ражулун аба рафи ва қад инкасарат. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Рафинин ва масаха саллаллаху алейхи ала риджли Аби Рафи ва қад инкасарат. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Рафинин бұты сынған уақытта сылап қояды. Факааннаху лам яштакиха қатту. Ешбір дарт көрбегендей сынбағандай болып кетеді. Абу Рафинин бұты. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصرها كتاب أو يجمعها ديوان. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мужизаларын бір кітапта жинап беруден да мужизалары көбірек. Бұл орында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мужизаларынан бір шеңгел баяндалды. Бұл туралы өзінше бір кітаптар жазылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың өзіне мужизалар берілген болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың үмметіне кереметтер берілген. Карамат. Инсандың құдіретінде болбаған нәрселер беріледі. Көбінше бұл нәрсе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ерішкендерге беріледі. Құран сүннетті бекем қарманғандарға беріледі. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығын қуаттайды. Анткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлығына иман келтіргендіктері себепті. Бұл дегені карамат күтіп жашаш керек деген емес. Карамат bir insanды bir insandan абзал қылбайды. Караматтар көп болған сахабаларда, табииндердің заманында, сахабалардың заманында, андан кейінгілердің заманында болған. Misal үшін Халид ибн Валидтің у içip жібергенде Халид ибн Валид өлбей қалусы, Саад ибн Ваққас радиаллаху анху сахабалар менен су үстінен атчан өтіп кетулері, әхлі сүнна вал жамаа бұл нәрселерге иман келтіреді. Мына ошол қысқасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мужизалары туралы дағы башқа бір китептерге, дағы башқа бір сабақтарға қайрылынса, мындан башқа дағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген толтыра мужизалар бар. Қысқасы мына ошол. Аллаху алам бис-саваб. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.